Жакында Кел суу көлүн Султан Жумабек уулу сүзүп өтөт. Учурда кызуу машыгуунун үстүндө иштөөдө. Ал үчүн жумасына 4 күн 2 сааттан 4 саатка чейин көнүгүүлөрдү жасайт. Бир гана сууда сүзбөстөн дене булчуңдарында чыңдоодо. Денени ысытыш керек. Разминка кылып бүт мышцаларды. Анан кийин жүрөккө, эң биринчи жүрөккө нагрузка бериш керек. Акырындык менен чуркап, акырын. Бул жүрөккө чоң кардио болот. Именно чуркаган. Анан кийин акырын чуркаганда да ушу эсептеп чуркайбыз. 3 километр убакыт менен эсептеп жарым саат же болбосо 40 мүнөт, 45 мүнөт. 1 сааттан ашырбай чуркайбыз. Султан Жумабек уулу 3 жылдан бери сууда сүзөт. Ал Кел сууга июль айында сүзүп өтүүнү максат коюуда. Көл деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктикте жайгашкан. Узуну 9 чакырым болсо, ал эми туурасы 500 метрден 2000 метрге чейин жетет. Спортчу көлдүн узунунан сүзүүгө бел байлоодо. Суусу башкаларга салыштырмалуу муздак. Ага денени көндүрүү үчүн даярдыктарды 3 ай мурун баштоо зарыл. Өтө кооптуу деген жер да, Соң көлдөн да кооптуу деген жер. Анан кийин ал жакта да тарыхта эч ким сүзүп көрбөгөн жер. Менин планым кайсыл жак болсо дагы биринчи туруш. Даярдыгым негизи ошол 2 жылдыкта эле кетип атам. 2 жылдык тажрыйбам менен эле именно сууда сүзүү тармагында. Ал сууга кандай именно ошол муздак сууга даярдык кылыш үчүн акырындык менен, ордорду менен, убакыт сааты менен, эрежеси менен денени муздак сууга көндүрөсүң. Андан кийин ысык көлгө барабыз. Ысык көлдө деген бизде деңиз деңгээлинен 1600 метр бийик турат ысык көлдө. Ошол жака барып 10 күн тренировка кылабыз. Спортчу сүзүп баратканда суудан чыкпоо негизги талаптардын бири. Кайыкты барып кармоого да болбойт. Тамак аш суудан гана берилет. Бул Султан Жумабек уулунун 3-чү ийгилиги болот. Ал буга чейин ысык көлдө 25 чакырымга сүзсө, ал эми Соң көлдү толук өткөн. Соң көлдү биз чоң гана сүзбөстөн Гиннеске киргизүүгө аракет кылдык. Себеби ошондой деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктиктеги сууну сүзгөн бир дагы спортчу жок экен дүйнөдө. Биз Гиннеске катталган спортсмендердин тизмесин караганбыз. Ал жакта сууда сүзүү боюнча именно ошондой бийик деңгээлде сууларда сүзүү боюнча бир дагы спортчу жок экен. Ошол маалда эми Гиннеске заявка жөнөткөнгө $1000 кетмек. Үй бүлөдөн дагы кичине мындай кыйынчылыктар болуп, акча жактан аябай артка кеткен кезим болчу. Дүйнө жүзүндөгү рекордтук көрсөткүчтү жаратуу үчүн бир нече талаптар коюлган. Толук процесс видео байкоого алынат. Орто жолдо 1 да мүнөт үзүлүп калбашы керек. Официалдуу судья Гармен спорттук саатынын болушу талап кылынат. Гиннесте киргенге ал жактын дагы өздөрүнүн эрежелери бар. Эгерде спортчу мурда спорт менен машыгып жүргөн тажрыйбалуу күчтүү спортсмендер болсо, олимпиадага чыгып жүргөн кичинекейинен чоңойгон спортсмендер болсо, анда алардыкын каттабайт Гиннес. Себеби аларга кызыгы жок. Учурда Гиннестин өкүлдөрүн Кыргызстанга чакыруу иштери жүрүп жатат. Ал эми спортчунун коопсуздугун камсыздоо үчүн ондон кем эмес адамдан турган команда барат. Анда медик, массажист, ÖKM кызматкерлери жана тамак аш бергендер коштоп жүрөт. Окуя толук видеого тартылат. Ал эми тренер менен судья сүзүүнүн жүрүшүн байкоого алат. Азыр деген зал менен бассейнден, допустим, тренировкалар деген экөө бирдей эле. Даже суу азыраак болот. Көбүнчөсү залга убакыт берилип атат да. Где-то бир жайында, скажем, старт болуп атса, ага жакындаган сайын бассейндин тренировкалары көбөйүп баштайт. Где-то бир сааттан 2 саатка чейин чөлүп кетет. Султан деген жана былтыр Соң көлдү сүзүп атканда, ошол айртерек барып, биринчи көлгө барды, высотасына даярданды да, анан болсо Соң көл андан да өйдөрөктө. Аяка барып, ошол муздак суусуна дагы даярданды да зарайын. Учурда спортчу кызуу машыгууда, убактысынын көбүн залда өткөрөт. 28 жашта, сууда сүзүүнү 25 жаш курагында баштаган. Иният Эргешева, Элдар Анарбеков, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.